Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 27 декабрь 2024 жыл мен сіздерге машина базардың жанында жайгашкан Кеңеш айылынан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Таза суу, свет, природный газ бардыгы бар. Эң негизгиси мына ушундай чоң жолго Кеңештин центрине жакын эле экен. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Машина базарга келесиздер. Анан Араман тарапка бир аз эле жүргөнүңүздөрдө Кеңеш айылы башталат, билесиздер, машина базарынын жаны. Бул жер Кеңештин центри. Ал жерде светофор бар. Светофорго жетпей, ал жердеги аптеканын жанындагы көчөгө кирип, жогору тарапка бир 400 метр, 350 метр түз чыгып барсаңыздар, ушул көчөнүн эле сол тарабында сатылуучу үйүбүз турат. Көрсөңүздөр, ушул көчөнүн эле сол тарабында ушул үй сатка чыгып атат. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү өтө жакшы качестводо салынган жакшы үйлөрдүн бири, 4 бөлмөдөн турат. Анан тугандар, бул жерде таза суу бар, свет бар, природный газ бар, прожекторлор дагы бар. Эң негизгиси шаарга карайт. Ошол себептен мына караңыздар, газ деле келген. Так, мына жерде мечит деле бар экен, көрүп атасыздарбы? Анан мына жагы машина базар тугандар. Кеңеш дегенде көбү билбейт. Кайсыл жерде ал Кеңеш деп? Мына тугандар, машина базардын эле жанындагы айыл. Западныйга жакын, Ош шаарына деле бир 10-15 мүнөттө кеңири кирип барасыздар. Локация өтө сонун. Ушундай. Так, мына природный газды көрдүңүздөр, бар. Таза суу бар. Бир эле центральный канализация жок. Калган бардыгы бар экен. Үйдүн жери канча дей турган болсоңуздар, 5,5 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Анан границаларын түшүндүрүп коеюн. Ушул жерден башталат, анда келет дагы столбага чейин болуп калат. Эки көчөнүн ортосунда бул сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул үйүбүз 4 бөлмөдөн турат. Узун турасы 7/11. Мына көрүп атасыздар, бышкан кирпич, сейсмопоиск колонна бүт барды орнотулган, крышалары жабылып, суу түзүүчүлөрү жайгаштырылган. Үйлөрдүн деле саны көп, чоң жанагы жолго деле жакын. Жери тегиз. Ортосун ушундай фундамент менен тосуп, үйдүн алдын башка, мына жакты короо тарапты башка кылып койгон. Жакшы. Анан эки тарабында үй бар. Мына бул үйүбүз угловой экен. Мына эң негизги көчө менен дагы кирип келе бересиздер, барак орнотуп, же наркы тарапта дагы көчө бар, ошол жактан дагы үйгө кирип чыгып турсаңыздар болот. Ушул жерин да эске алып коюңуздар. Анан мына жакта деле үйдүн боковой тарабында деле 1 метр место калтырылыптыр. Бул жерде эми азыр ээсинин суранычы боюнча кыска эле нуска эле маалымат берип атам. Негизи азыр эми ичине кирип көргөзүп тартсам деле болот эле. Кимиңиздерге үй жаккан болсо, кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, кийин келип көрүп кетесиздер. Сырттан эле көргөзүп коерди десе, оңго бурулсаңыздар, мына жер кире бериш болот да. Лестницадан чыгып оңго бурулсаңыздар, санузелден баштаса, бул жак болсо кухня, анан мына жагы спальня болуп калат экен. Мына жер кире бериш. Анан жакшы жери тугандар. Мына жакта бош орундук турат, көрүп атасыздарбы? Ушул жерге Кудай буйруса печка жасатып аласыздар, печканын местосы. Печка, духовка бар, ошол жерге жасалат. Үйдө тарабы пока что эми ушундай эле жабылып турат экен, бирок крышасы термике менен жабылган. Черный потолок боло элек. Жабып туруп, черный потолок кыласыздар. Анан бул жагы кире бериш. Мына жер 3-чү комнатасы. 3-чү комнатага киресиздер. Анан нар жагында да кирме чыкмай 2 комната болуп калат ошондо. Бул жагы 2 комната, бул жагы 2 комната, ошондо жалпысынан 4 комнатадан турган үй тугандар. Мына жер кирмей чыкпай кирип, дагы нар жактагы 4-чү комнатасына кирип чыгып турасыздар. Ушундай жакшы эле качестводо салынган деп эси мага информация берди. Жери 5,5 соток, кеңири эле. Жакшы да тугандар, жери эми. Баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $47,000 бааланды. Анан бул жерде пустой участоктун баасы эле $30,000. Бул жерде бүтөйүн деп эле калган үйдүн баасы $47,000 бааланды. Анан кеми бар тугандар. Эсим номери ушул видеонун экранында жазылган. Чалып сүйлөшүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик.